Тааныбаган кишини кантип калкалайм Бейшеналиев Сурабалдиевага жооп берди. Буга чейин депутат Эльвира Сурабалдиева саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев 3 протоколду кармап койгон адамды калкалап жатканын билдирди. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев депутаттын сөздөрүн четке какты. Мен ал учурда иштеген эмесмин жана ким күнөөлүү экенин билбейм. Күнөөлүүлөр жоопко тартылсын, мен тааныбаган адамды кантип калкалайм деп жооп берди. Булак сереп чекитке ийже. Атамбаевди абактан чыгарып, Соке менен кармаштырып койсо дейт. Баса, Атамбаев түрмөдө куурап, Соке резиденцияда жыргап жатканы жарабас. Экөөнүн күнөөлөрү бирдей эле. Демек жоопкерчиликтери чогуу каралышы керек деген кептер басымдуу болууда. Албетте, мындай билдирүүлөр саясий элитада айтылууда. Дагы бир атын атагысы келбеген саясатчы Атамбаевди абактан чыгарып, Соке менен кармаштырып койсо, элди алаксып экөө белибидин жейт эле. Мындай шартта бийлик калыс карап койсо, беделине шек кетпейт дейт. Чын эле соңку убакта Сокенин сайраңдап жүргөнү көпчүлүккө жакпай атат. Оор кылмыштарга шектелип атса кантип жашынат? Бийлик акыры сокур ичегидей кесип салабы? Булак Азия News гезити. Билесиңерби, президентке басмачылардын тукумдары каршы чыгышууда. Совет бийлигине каршы чыккан басмачылар өзгөчө Фергана өрөөнүндө күч алып, аларга башка кол курагандар да кошулуп кетишкен. Баары бирдей кытмыр, караңгы болушуп, жаңы бийликти жактырышкан эмес. Бирок ким адал, ким арам экенин түшүнө баштаган карапайым кыргыз эли Совет бийлигин колдоп чыгышкан. Бири-бирине жан тарткан корбашылар бейчара кыргыздарга күн көрсөтүшкөн эмес. Кийин СССРдин курамындагы Кыргыз Республикасы дүркүрөп өнүгүп, элибиз цивилизациянын туу чокусуна жетишти. Бул жерде мурдагы басмачыларды эскерүүнүн кандай себептери бар? Анткени алардын укум-тукумдары өсүп жетилишип, Совет бийлигине, Россияга, Кыргызстанга каршы чыгышып, мамлекетке тиш сала башташты. Эл душмандары кытмыр, наадандык жагынан мурдагы басмачылардан ашып түшүштү. Бүгүнкү күндө элди тажатып бүткөн эскилердин бириккен кыймылы түзүлүп, Кумтөр мафиясы боюнча президент Садыр Жапаровду күнөөлөп жатышат. Тескерисинче Садыр Жапаров Кумтөр мафиясын ачыкка чыгарып, алтыныбызды Кыргызстанга кайтарып алганын жер планетасы билет. Бирок геосаясий абал кескин өзгөрүп, 3-дүйнөлүк согуш алдында турганда, дээрлик Кумтөр мафиясын териштирген эл аралык соттон жакшылык күтүүгө болбойт. Эл аралык уюмдардын баары акшнын чөнтөк саясаты экени ачыкка чыкты. Кумтөрдүн чырын бетине кармаган капиталисттер Кыргызстанга чоң зыян келтирерин байкаган президент Садыр Жапаров бул жолкусунда өзүнүн жаратылышынан болгон акылмандуулугун көрсөттү. Эгер Кудай Садыр Жапаровду 30 жыл мурда президент кылганда, бүгүнкү жакыр Кыргызстан Россия менен Кытайдын деңгээлиндеги өнүккөн күчтүү өлкө болмок. Бирок 30 жыл мурда АКШ баш болгон капиталисттерди колдоп чыккан эл душманы, адегенде Горбачевдун кеңешчиси болуп, СССРди жок кылып, андан кийин өзүнүн кол бала президентин алып келип Кыргызстанды толугу менен талкалады. Ал аз келгенсип эл аралык деңгээлдеги аферистти таап келип, кылым аферасына айланган Кумтөр мафиясын түзгөн. Бүгүнкү күндө эл аралык оор абалда АКШнын жетегинде калган Украинада Гитлер, Бандера, Шухоевичти улуттук баатырына айлантып алышса, Кыргызстанда эл душманын улуттук баатыр кылып алышкан. Ага кошомат кылып жан баккан тарыхчылар менен адабиятчылардын алдыңкы катарында бүгүнкү президентке асылгандар чогулган. Баарын шагыратып айдап барып педагогикалык, психологиялык жана биологиялык тесттен өткөрсө, илгерки басмачылардын, корбашчылардын эл душмандарынын укум-тукумдары экени аныкталат. Буларын карапайым элдин баштарын айлантышып, бийликти басып алууга маш болуп алышкан. Жөн эле кытмыр, караңгы эмес, жеткен наглый болуп бүтүшкөн. Мындай бузукуларды түрмөгө камап, марксизм, ленинизмден жана политэкономиядан экзаменди 5-ке тапшыртып чыгарса, көздөрү ачылмак. УКМК башкы прокуратура чара көрүүлөрү керек. Булак Азия News гезити. Вазир жакшы, хан жакшы, жандоочу кийик аттырат демекчи. Учурда ушул эки агам жакшы вазирлерге муктаж болуп тургансыйт. Тырбаңдап эле жатышат. Бири келечекте Куран чакырып, келечегибизди түптөп, бири коопсуздук камыбызды көрүп. Бирок аттың жандоочуларында ушул эки инсандын көкүрөгүндөгү мекенчилдик сезимдин 1% жок болуп жаткандыгы өкүндүрөт.
10 жылдап жандап жүргөндөрү деле кечээ жакында кошулганы деле кызылды көргөндө эсинен танып, өз милдетин, мыйзам алдындагы антын унутуп коюп жаткандыгы чындап өкүндүрөт. Кечээ жакында кошулгандарго алар өлбөйт. Алар кийинки бийликтин дагы эбин таап, тилин таап колтугуна кирип алат. 10 жылдап жандап жүргөндөргө көбүнчө жилим келип турат. Акыл калчап иш кылышса болбойбу? Эл сапырылса эң биринчи ошолордун арка моюну үзүлөт. Башаламандыктын бетин ары кылсын дечи, ошентсе да акыл эс менен достошуп, кечээңкүң менен эртеңкиңди эстеп жүрүү да зарыл. Бактыгүл Иманбек кызы. АКШ Россия Федерациясына карата массалык кыргын салуучу курал менен чагымчылык даярдоодо. Жаманатты кылуу планы мурда эле даярдалып, аны Россиянын атайын операциясы учурдагы ийгиликтерине реакция катары колдонуу каралганы айтылды. Радиациялык, химиялык жана биологиялык жактан коргонуу боюнча күчтөрдүн жетекчиси Егор Кириллов, Россия Федерациясынын коргоо министрлиги, АКШнын Украинада массалык кыргын салуучу курал колдонуп чагымчылдык салып, аны Россияга оодара салуу пландары болгонун аныктагандыгын билдирди. Бул туурасында Спутник радиосу жазды. Ал химиялык, биологиялык же өзөктүк куралдар болушу мүмкүндүгүн айтты. Россиянын коргоо министрлиги АКШнын химиялык, биологиялык же тактикалык куралдарды колдонуп, ага россиялык куралдуу күчтөрдү күнөөлөш үчүн чагымчылык жасоо даярдаганы туурасында маалыматтарды алды. Бул план иштелип даярдалып, аны Россиянын атайын операциясы учурунда ийгиликтерине реакция катары колдонуу каралган деп айтылат маалыматта. Кириллов муну менен катар эле март-апрель айында батыш өлкөлөрүнүн бийлиги Россиянын массалык кыргын салуучу курал колдонуу ыктымалдыгы туурасында чагымчыл маалыматтарды бир нече ирет билдиргенин кошумчалады. Булак Спутник чекиткейчи. Донбасс, Украина, Солнцепек, Ополченочка көркөм тасмалары Кыргызстанда көрсөтүлбөй турган болду. Донбасс, Украина, Солнцепек, Ополченочка көркөм тасмалары Кыргызстанда көрсөтүлбөй турган болду. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта айтылгандай, Орусиялык Гармония маданий борбору Кыргыз Республикасынын аймагында Время правды аттуу кинофестивалын өткөрүүнү пландаган. Ошондуктан аталган маданий борбор 2022 жылдын 18 апрелинде 2019 жылы тартылган Донбасс, Украина, Солнцепек, Ополченочка көркөм тасмаларын республиканын аймагында көрсөтүүгө уруксат алуу максатында Кыргыз тасмасы мамлекеттик кино борбору мамлекеттик мекемесине кайрылган. Аталган тасмалар Кыргыз Республикасынын аймагында тасмаларды жүгүртүүгө чыгаруу үчүн өкмөттүн 1999 жылдын 29 октябрындагы номер 509 Кыргыз Республикасынын аймагында кино, видео фильмдерди жүгүртүүнүн эрежеси жөнүндө токтомуна ылайык каралды. Соңку мезгилдеги эл аралык окуяларга байланыштуу жана эл аралык мамилелерде Кыргыз Республикасынын бейтараптык позициясын кармагандыгына байланыштуу Кыргыз тасмасы мамлекеттик кино борбору мамлекеттик мекемеси аталган фильмдерге берилген жүгүртүү күбөлүктөрүн кайра чакыртат жана ал фильмдерди Кыргыз Республикасынын аймагында көрсөтүүгө тыюу салат. Буга чейин Кыргызстан Донбасс жөнүндө Орусияда тартылган даректүү тасмалардын көрсөтүлүшүнө уруксат бергендигин 21 апрелде Жогорку Кеңеште Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов билдирген. Чындыктын мезгили деп аталган кино фестиваль алкагында 15-17 апрель күндөрү Бишкекте, Караколдо жана Кара-Балтада 3 тасма акысыз көрсөтүлмөк. Бишкектеги Азия Молл соода борбору аларды көрсөтүүдөн баш тарткан. Кийин калган 2 шаарда да көрсөтүлбөй турганы маалым болгон. Фестивалга жергиликтүү жарандык активисттер каршы чыгып, Кыргызстан Украинадагы окуяларды чагылдырууда орус маалыматтарынын таасиринде калганын айтып, коңгуроо кагышкан. Булак поликлиника чекиткейи.